Жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14-тө түз эфирде болот. 1 саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар жана Facebooktун түз эфирдеги көрүүчүлөрү. Адаттагыдай эле улуттук биринчи радионун түз эфирдеги 60 мүнөттүк уктуруусу жана Facebooktагы анын көрсөтүүсү сиздердин назарыңыздарда. Биз бүгүн жаңы багыт циклдык уктуруусунан кайрадан сиздерде ого толкунунда жолугуп жатабыз. Улуу жеңиштин 80-жылдыгына карата уктуруу сиздердин назарыңыздарда. Биз ар дайым көктөм маалында торгой сайрап, бактар бүрдөп, баректер гүл ачканда, дүйнө жапжашыл болуп, аалам жаратылыш түркүн түскө боелгондо 1941-45 жылдардагы улуу ата мекендик согушту, андагы фашисттик Германиянын үстүнөн болгон Совет элинин улуу жеңишин эстейбиз. Бул биз үчүн салт болуп калды. Бирок оор дагы, ошол эле учурда көп нерсени жоктоо дагы, эстөө дагы салтанаты. Биз андагы мекен үчүн күрөшкөн аталарды, агаларды, биздин ыйык мекенибизден кеткен жоокерлерди эстейбиз. Алар үчүн гүлдөрдү жана гүл чамбарларды коебуз. Биз дал ошол күнү тылдагы кайратман элибиздин кылган эмгектерин эстейбиз. Эстейбиз, анан согуш бизге кандай аламатты, кандай кайгыны алып келгендигин эстейбиз. Ошентип, быйыл 2025 жыл 9 майда улуу жеңиштин 80 жылдыгы белгиленет. Биздин өлкөдө болсо 8 майда болгону калды. Мына ушул тарыхый датага карата биз ушул теманы изилдеп жүргөн, иликтеп жүргөн, өзүнүн бир катар эмгектерин жараткан тарыхчы, Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых факультетинин бүтүрүүчүсү, тарых илимдеринин доктору, 1996 жылы профессорлук даражаны аркалаган Кыргыз улуттук илимдер академиясынын 2006 жылы мүчө корреспонденттигин аркалаган, 2008 жылдан бери Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Чыңгыз Айтматов академиясынын академиги, Кыргызстан тарыхы жана дүйнө тарыхы боюнча 25-тен ашык окуу китептердин автору. 1977 жылдан баштап Скрябин атындагы, туура айтып атам байке? Кыргыз агрардык университетинде эмгектенип келаткан окумуштуу педагог, аалым. 2009 жылдан тартып Кыргыз Республикасынын тарыхчылар ассоциациясынын президенти, 2019 жылы 3 даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Ушул сыймыктуу ордендин ээси Осмонов Өскөн Жусупбекович агабызды мен түз эфирге чакырдым. Өскөн ага, биздин түз эфирге кош келиңиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Биринчиден ага ушул биздин өтүнүчтү кабыл алып, ушул улуу дагы, мен жогоруда айткандай, оор дагы тарыхый датаны эстөөгө ушуга арналган түз эфирге келип макулдук бергениңизге рахмат. Эми сөздүн түз эле маанисинде айтканда, сизге биз ар дайым чоң ыраазычылык билдиребиз, таазим кылабыз. Анткени могу тарых деген тарых, ал тарыхты изилдөө оңойго турбайт. Ал үчүн архивтерге кайрылыш керек, изилдеш керек, теманы такташ керек, алагуштуу атынан чакыргыдай кылып, бир кылт этпеген фактыларды так даана билиш керек. Мына ушул эмгек кылып, сиз мына улуу жеңишке 80 жыл деген, урматтуу Facebooktун көрүүчүлөрү, мен сиздердин назарыңыздарга көргөзүп атам. Ушул китепти, анан Кыргызстан тарыхы деп туруп, Совет доорундагы тарыхты өзүнчө бөлгөн, өзүнчө эмгеги жаңыдан жарык көрдү. Буга чейин ушунун эле бир экземпляры Кыргызстан годы Великой Отечественной войны 41-45 жылдарда деп туруп өзүнчө эмгек чыгарган. Мына ушул 3 китебин тең Өскөн ага азыр менин колума берди. Ушул китеп турат. Бул мен эртеден бери бул кишиге келгичекти мына биринчи берген китебим мурунку жолу ушуда берди эле. Ушул китепти пайдаланып отуруп, бир топ айран таң калган фактыларга туш келдим. Биздин кийинки муундар билбеген, керек болсо айрым окумуштуулар билбеген бул жерде фактылар бар экен. Демек, согуш деген согуштун учурунда көп нерселер болгон да.
Мына ушул нерселерге келгенде дагы бир жолу биз тарыхка кайрылып, дагы бир жолу ошол тарыхтагы улуу ватан мекендик согуштун орду кандай болгон, эмне үчүн келип чыккан, буга ким күнөөлүү, кийинки учурда баягы сепаратисттик көз караштар болуп кетпедиби? Деле экинчи дүйнөлүк согушка, ошондой эле улуу ватан мекендик согушка да башкача баа берип ийген көз караштагылар дагы бар да. Улуу жеңиштин маанисин бурмалагууга дагы аракет кылгандар болду да, ошол эле батыштагы журналисттерденчи. Путин өткөндө айтпадыбы, рейсте катууну ким сайданды депчи, фашизмди ким жеңданды деп сурабадыбы журналисттерге. Мына ушунун өзүндө канча нерсе турат ошонун аркасындачы. Ошондуктан биз ушул жооптуу жана оор темага дагы бир жолу кайрылып атабыз. Өскөн Жүсүпбеков сөздү сизге берейин. Ушул адегенде сиз жөнүндө билгибиз келип атат. Мына китептерге кайрылып, ушул темага кайрылууңузга эмне себеп болду? Бизде эми уккан бар, укпаган бар, ушуга дагы бир жолу эл алдында бир кененирээк маек куруп берсеңиз. Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер? Алдыда айтылгандай жакында улуу жеңиштин 80 жылдыгын белгилеген турабыз. Мына ушуга байланыштуу бүгүн маекке чакырган дүйшөгүнүмө чоң рахмат айтам. Өзүңүздөргө белгилүү, өткөн кылымда дүйнөлүк 2 согуш болуп өткөн. Биринчи дүйнөлүк согуш 1914 жылы башталып, 18 жылы аяктаган. Бу дагы жаңы кылымдын башындагы согуш, мурдагы кылымдардагы согуштардан айырмаланып, ушул жаңы техникалар, өзгөчө согуш жүргүзүүнүн тактикасы, стратегиясы өзгөргөн мезгил болгон. Ошол согуштагы кыйраткыч болгон. Ошондо дагы биринчи дүйнөлүк согушта дагы 10 миллион адам курман болгон. Ал эми бир топ жылдар өткөндөн кийин 1939 жылы экинчи дүйнөлүк согуш башталды. Бул дүйнөлүк согуштардын негизги эле себеби бул ошол мезгилдеги өнүгүп калган империалисттик деп аталган мамлекеттердин ошо дүйнөнү кайрадан бөлүштүрүүгө кылган аракети болгон. Экинчи дүйнөлүк согуш өзүнүн масштабы боюнча дүйнө элине алып келген кыйынчылыктар, кайгысы боюнча биринчи дүйнөлүк согуштан ага чейинки болгон согуштардан алдаганча өнүгүп кеткен. Ошол курман болгондорду эсептеп келгенде, адегенде дүйнөлүк согуш аяктагандан кийин Сталиндин мезгилинде курман болгондордун саны азайтылып 7 миллион адам болду деп Сталин официалдуу түрдө жарыялаган. 7 миллион советтик адамдар курман болду деп. Кийин бийликке Хрущев келген мезгилде ошол курман болгондордун санын 20 миллионго жеткирген. Ал эми 1990 жылы Горбачев бийликке келгенде советтик жоокерлерден, советтик адамдардын ичинен 27 миллион адам курман болду согуштун азабынан деген мына официалдуу маалыматтар бар. Ушунун өзүнөн эле биз согуштун масштабы канчалык кыйынчылыкка тургандыгы жөнүндө маалымат ала алабыз. Бул жеңишке кыргызстандыктар дагы өздөрүнүн жакшы салымын кошкон деп айтсак болот. Ушул жерден белгилеп айта турган нерсе кыргыздардын дүйнөлүк биринчи согушка болгон мамилеси, анан экинчи дүйнөлүк согушка болгон мамилесине көңүл буруп кетиш керек. Биринчи дүйнөлүк согуш жүрүп аткан мезгилде Россиянын фронттогу абалы начар болуп, мурда Түркістандын элинен аскерге адамдарды чакырбай жүрсө, ошол курулуш жанагы тылдагы эмгек иштерди бүткөрүш үчүн ушу Түркістандан дагы солдатка чакыра баштаган. Мына ошондо мезгилде колониялык режимдин азабын тартып калган кыргыз эли, Орто Азиянын эли жигиттерди аскерге бербейбиз деп чыккан. Мунун натыйжасында өзүңүздөргө белгилүү 1916 жылдагы көтөрүлүш, улуттук боштондук көтөрүлүш, анын жанагы кандуу басылышы жөнүндө ал өзгөчө тема.
Ал эми экинчи дүйнөлүк согуш башталып, анан улуу ата мекендик согуш 1941 башталганда кыргыз эли социалисттик түзүлүштүн жемиштерин сезип калган. Советтик мезгилде мына жакында эле белгиледик, кыргыз эли падышачылык мезгилде Кытайга качып үркүндүн азабын тартса, анан совет бийлиги орногондон кийин кыргыз элине өзүнчө мамлекеттүүлүк берди 1924 жылы. Андан кийин мына сабатсыздык жоюлду, маданий жактан ийгиликтер болду, эл чарбасынын өнүгүшүндө байкалаарлык жетишкендиктер болду. Ошол социализмдин жакшы жактарын көрүп калган кыргыз эли ошол ата мекенди коргоого өздөрү ыктыяры менен фронтко суранган жигиттер болду. Согуштун биринчи күндөрүнөн тартып эле кыргыз жергесинде айыл болобу, шаар болобу митингдер өтүп, ошол фашисттик Германиянын адилетсиздик менен согуш баштагандыгы жөнүндө кыжырдануу менен айтышып, ошол военкоматтарга келип фронтко жөнөтүү жөнүндө суранган. Анан баш аягы Кыргызстандан 365 000 биз окуу китептеринде ушул цифраны көрсөтүп жүрөбүз. Бирок бул улам тактала бере турган нерсе. Кээ бир маалыматтар боюнча Кыргызстандан 383 000 жоокер фронтко аттанган деген маалыматтар бар. Мындай маалыматтардын өзгөрүп турушунун себеби бар. Анткени Кыргызстанга өзүңүздөргө белгилүү согуш башталган мезгилде ушул европалык бөлүгүнөн, СССРдин европалык бөлүгүнөн завод, фабрикалар эвакуацияланган. Алардын жумушчулары кошо эвакуацияланып Кыргызстанга келген. Мына согуш жанагындай узакка созулуп кеткен мезгилде ошолорду да кайрадан согушка чакырган. Алар мына кыргызстандыктар деп эсептелбей, өзүнүн жанагы кайсы республикадан келсе ошол жакка катталып калып, алар эки жакка тең эсептелип калган учурлар болгондо, Белоруссиядан, бирок эми Кыргызстандын военкомат аркылуу кеткен, ошол такталып атат. Жана сиз айткан могу 383 чыгып атат деп. Ошондой чыгып атат. Анан жанагы ошонун ичинен тилекке каршы 160 000 ошо мекен үчүн курман болгон. Анан 150 000 ошол жанагы согушта көрсөткөн эрдиктер үчүн орден медалдар менен сыйланган. Анын ичинен биз ар дайым сыймыктануу менен айтабыз, 76 Советтер Союзунун баатыры болду. Кыргызстандан баргандар. Бул цифрадагы кичине өзгөрүп, кээде маалыматтар боюнча ушу 83-кө чейин жеткирген учурлар болуп атат да. Ушул маалымат. 83-кө чейин дегенде жеткен фамилиялар барбы? Андай ошо тактоолор жүрүп атат да. Муну ушул Нарымбек Алымкулов деген раматылык болуп калды. Ушул жигит изилдеп, ошонун китеби жакында чыгат деп атат. Ошондогу маалыматтар. Оореки 384 000 кыргызстандык жоокер согушка барган, анан 83 Советтер Союзунун баатыры болгон деп. Нарымбек Алымкулов дейсизби? Нарымбек Алымкулов деген ушу бир нече жыл болду. Ушул теманы, согуш темасын изилдеп келген жигит да. Анан китеби азыр академияга берилиптир. Редакциялык иштер жүрүп аткан экен. Ошондо ушул так маалыматтар чыгышы мүмкүн. Бул кишини билчү элеңиз могу? Албетте билип чогуу иштедик. Бул окумуштуу жегин. Окумуштуу, тарых илимдеринин кандидаты. Өмүрүнүн акырына чейин бул физкультурный институт иштеп жүрдү го дейм. Анан ушул тилекке каршы жашыраак кезинде эле каза болуп калды. Анын келинчеги дагы Сынару Алымкулова деген тарых илимдеринин доктору, ушу Арабаев университетинде иштеп келатат. Дагы белгилүү окумуштуулардын бири болуп калды. Анан 34 даңк орденинин ээси бар кыргызстандык. 34 деген ушул цифра башынан бери эле келатат. Бул теманы тарыхчылардын ичинен Сүйүн Керимбаев деген өзү да согушка катышкан адам изилдеген, докторлук диссертация жазган. Анан кийин анын азыр китеби бар, китепканаларда бар. Ушул киши ушул согуш темасын абдан мыкты изилдеген тарыхчы, окумуштуулардын бири. Анан бир белгилей кете турган нерсе, ушул архивдик материалдар менен таанышып отурганда, боореки даңк медалын жогорку офицерлик составтарга берчү эмес экен. Эрдик көрсөткөн
рядовой катардагы солдаттарга, сержанттарга, анан кенже лейтенанттарга гана берилчү экен ушул даңк ордени. Мына ошолордон мына кыргыздардын ичинен, кыргызстандыктардын ичинен 34-ü ушуга татыктуу. Пеки бул орденби же медалбы? Бул орден. Орденби? 3 баскычтуу орден. Мына биздеги жана Манас ордени 3 баскыч болуп атпайбы? Ошол сыяктуу 1-чи, 2-чи, 3-чү баскычы деген бар. Ошонун толук кавалерлери да ушулар. Үчөөнү тең алгандар. Булар дагы Советтер Союзунун баатыры деген наамга татыктуу болуп эсептелип жүрөт да. Анан бул эми согуш жөнүндө айтканда биз окуу китептеринде дагы, советтик идеология мезгилинде дагы көп нерселер жашырылган да. Анан ушу кийинки чыккан материалдар боюнча согуш башталганда немистик, фашисттик армия Советтер Союзуна багыттап 5,5 миллион аскерин койгон. Абдан мыкты куралданган. 190 дивизияны койгон. Ал жанагы Балтика деңизинен баштап Кара деңизге чейин фронттун линиясы деп эсептеп, ошондон бир мезгилде чабуул койгонда 1940-жылы Гитлер жана Барбарос деген планды иштеп чыккан экен. Ал план боюнча тиги күзгө чейин, ноябрь айына чейин эле Советтер Союзунун Европалык бөлүгүн басып алам деп ойлогон экен. Басып алабыз дагы 7 ноябрда Москвада майрамдайбыз. Москвада майрамдайбыз. 7 ноябрда советтик элдерге жанагы Октябрь революциясынын жеңгендигинин 24 жылдык майрамын майрамдатпай, мына парад биздин майрам болот деп пландаган экен да. Анан армиясын 3 топко бөлгөн экен. Биринчи тобу Ленинград, Прибалтика тарапты көздөй багытталыптыр. Түндүккө, түндүккө. Экинчisi центр деген борбордук бөлүгү болсо, бул Москвага бет алган. Үчүнчүсү бул Кавказ тарапка багытталган. 3 бөлүккө бөлгөндө. Анан алар абдан жакшы куралданган. Ал эми бизде жанагы адегенде чегингени күнүнө 150 километрге чейин алдыга жылып отурган экен да. Бардык фронт боюнча. Германия. Бизди карай тесттик менен. Өлкөнүн ичине кирип кеткен. Ичине кирип кеткен. Анын себеби мына бизде согуштун алдында жанагы кол салышпоо жөнүндө пакт кол коюлбады беле? 39-жылы. Ошого ишеним бир топ болгон экен. Анан биздин аскерлер негизинен коргонууга ылайыкташпастан чабуул коюуга ылайыкташкан. Анан 37-38 жылдагы жана репрессия мезгилинде ушул согуш илимин жакшы билген мыкты адистердин баары тең репрессияланып кеткен экен да. Адистер жок болгон. Ушул сыяктуу көп. Анан жанагы материалдык техникалык базасын чыңдоо дагы өтө начар болгон. Анан армиянын ичиндеги тартип дагы кичине бошоп кеткен экен. Мына ушундан баштап чегинип, мына жакында эле табылган бир материалдарда тигилер 5,5 миллион аскер менен чабуул койду. Ошол кезде бизде 5 миллион аскер турган экен. Тосконго. Болгон тоскон аскерибиз. Тоскон аскер 5 миллион. Эми жарым миллионго астык кылып атпайбы? 2 айдын ичинде 5 миллион, а кезде Кызыл армия деп аталган биздин армиябызчы, Кызыл армия. А кийинчерээк советтик армия болуп, ол Сталинград согушунан кийин айтылды да, 2 айдын ичинде, аябай кызык цифра, бул советтик учебниктерде жок. 3,5 миллион аскер, кызыл аскер. Аргасыздан курчоодо калып, же болбосо ыктыярдуу түрдө колго түшүп бериптир. Бул айтылбайт эч жерде. Мына жаңы чыгып аткан материалдар. Көрдүңбү? Анан ошол ушу калгандары өлүп атат ошол. Ошондон ар жакта бизде 1,5 миллион эле санап калат. Дагы өлүп атат. Анан жанагы всеобщая мобилизация, жалпы согушка жөнөтүү кампаниясы башталып, анан жаңыдан куралган солдаттар тоскон экен да. Жаңыдан куралган. Эми сиз абдан жакшы бир талылуу жерлерге келип атасыз. Ушуга жараша мен убагында суроо сурап калайын, себеби тема өтүп кетет. Өзүңүз билгендей, бул Германия 2 дүйнөлүк согушту баштаганда адегенде Европа өлкөлөрүндөгү 9 өлкөгө басып кирип, ооба,
Polşаны, Чехословакияны, Францияны, Бельгияны, Голландияны, Данияны, Норвегияны, Югославияны, Грецияны басып алгандан кийин анан бизге кирип атат да. Биз жанагы сиз айткан фактын дайыма айтабыз. Бул кол салышпоо жөнүндө 39-жылы Германия менен пактыга кол коюлган. Бирок ошону билбей калган Советтер Союзу согушту күтүүсүнөн баштаган деп окудук да биз, Сталин билгенби? Эми Сталинге биздин дагы контрразведка билгенби? разведка билинген экен. Даже датасынан бери 22-июнда кол салынат деп жана Зорге деген биздин разведчики ошол маалымат берген экен. Бирок ушуга кенебестик кылган деген деп айтылат да. Көп кенебестик кылган. Жанагы келишимге көбүрөөк ишенген депчи. Анан бир жагынан тиги эми Америка Кошмо Штаты колдоп атса, бир жагынан Англия колдоп баягы договорлор болуп атса, анан баягы ишеним күчтүү болгон экен да. Демек ошого маани берген эмес экен, толук. Маани берген эмес. Бул бир суроо да. Экинчи суроо, бул сиздин эмгегиңизден алдым мен түндө даярданып отуруп, Түркия менен Япония гана эстер менен согушуудан баш тартыптыр. Калган мына ырекил Италия, Финляндия, Румыния, Венгрия, Испания 5 өлкө Германияга кошулуп алып эстерге каршы согушуп атышат. Бул өзү Бул өлкө эмне үчүн ушундай чечимге келген? Түркия менен Япония. Германиянын мынакей 33-жылы 1933-жылы Гитлер бийликке келди. Анын бийликке келишинин себептери дагы эң негизгиси ушул кризис болду абдан. Жумушсуздук аябай көбөйүп кетти. Мындай абалдан жана немистерди басмырлаган эмелерде көбөйүп, саясатта көбөйүп кеткен экен, этнос катарындачы. Мына ушундан кандайча чыгабыз деп отурган мезгилде жанагы Гитлер жетектеген партия, социал улуттук деп аталган партия алдыга чыгып атпайбы? Анан кийин официалдуу бийликте эле өзүнүн колунан келбей калгандан кийин ушуларга бийликти өткөрүп берген. Ошондон кийин эле жана милитаризация, куралданууга бу багыт алган экен. Анан акырындык менен эле ушул 3 жылдын ичинде Европадагы бардык мамлекеттерди оккупациялап алган. Коркутуп эле. Оккупациялап алып эле алар моюн сунуп берген. Моюн сунуп бергенден кийин алардын болгон ресурсунун баарын тең тиги согушту куралданууга жумшаган. Анан ошол мамлекеттердеги адамдарды дагы атай дивизияларды түзүп эле ошого мажбурлаган. Жанагы сиз айтып аткан 33-жылы Германия өзү алсыз мамлекет болсо, жанагындай жумушсуздугу көбөйткөн, армиясы анчалык эмес, жанагындай тишине чейин куралданган агесте деле курал жок экен. Бирок кантип ошол жанагы 9 өлкөнү өзүнө каратып атат бул 30 Жок, ал сразу эле каратып алган жок да. 33-жылы бийликке келди. Ал кризистиги 30-жылдардын башталышында болду. Андан кийин 33-жылга чейин бийликке келгенден кийин жана 5 жылдын аралыгында бул чыңдалып алды да абдан. Идеологиянын күчтүүлүгү деп айтсак. Бул эки өлкө эмнеге катышкан жок? Эми алардын өзүнүн саясаты болгон да. Өзүнүн саясаты. Анан ушундан бир суроо келип атат. Халкингoldo биз Япония менен согушуп атпайбызбы? Ооба, Япония тиги ошол союзда Германиянын союздашы болгон да, Япония. Ал ошол союздашы болуп тиги биз согушту жеңип баратканда. Мына тиги кол салат деп армиянын бир бөлүгүн ошо чыгышта кармап турууга аргасы болду да Советтер Союзу. Аргасы болуп турду да. Ал улам тап берип, анан ошол жактан баштап ийиши мүмкүн беле? Албетте баштап жибериши мүмкүн болчу да. Саясий кырдаалга калкырган. 45-жылы эле. Биз согушту бүтүп атканбыз. Ошол мезгилде анан жанагы ал тиги согушка чейин эле жана Халкингoldo тиги ээлеп алып атпайбы? Басып келди, тиги басып алып ошол жерге армиясын топтоп туруп атпайбы? Самурайлар. Анан өтө эле коркунучтуу да бул. Любой моментте бул Германиянын союздашы. Биздин союздаштар дагы бу Япониядагы фронтту, чыгыш фронтун ачып жибериши мүмкүн болчу. Любой моментте. Биз деле жанагы эмени батыш фронттуги биздин союздаштардын жана экинчи фронтту ачышын канчалык күттүк. 44-жылы ачып атпайбы, 6-чыйында. Арадан зорго ачып атпайбы. Мына 44-жылы. Алардын саясаты болгондо ошо согушуп алсырай берсин, алсырагандан кийин алсыраган мезгилде Советтер Союзун биз жок кылабыз деген ичинде. Өскөнүспөйүш. Жанагы мен немен Жуковдун жанагы эскерүүлөрүн окудум да. Ошондо Жуков айтып атпайбы? Биз экинчи фронтсуз эле
согушта жеңмекпиз депчи. Ошондо мүмкүнчүлүк бар эле, жанагы Германия 39-жылы басып алган 9 өлкөнү тең Советтер Союзуна каратып бүткөндөн кийин биз Батыш Европаны толугу менен эсирге алууга мүмкүнчүлүгүбүз бар болчу. Деңизге чейин барат элек деген сөз да. Туура. Анткени ошол жанагы Сталинградда согуш болгондон кийин 50 күндүк кармашуу болду да. Немистер тиги Сталинградка чейин кирип келди да. Ар бир үй үчүн, ар бир көчө үчүн саллаш болду да 50 күн. 45 күндөн кийин эле кирип келген экен Сталинград шаарынын ичинечи. Андан кийинки күндөрү ушул жанагы бошотуу менен аракет, ошол жерден бурулуш болду деп атпайбы? Бурулуш. Анан эң негизги бурулуш бул Курский дугасындагы саллашы болду. Бул жерде да 50 күндөй согуш болду. Анан ушул жерден баштап эле анан Советтик армия өзүнүн территориясын бошотууга өттү. Биринин артынан бирин бошотуп жүрүп отурду. Анан тиги экинчи фронт ачылбаса деле жанагы Жуков айткандай, ал тиги жеңишке жетмек, уже жете турган болуп калганбыз да. Бирок ошо экинчи фронтту силер ачпай эле койгула, биз өзүбүз ээ болобуз дегенге мүмкүнчүлүк болот беле? Жок, андай мүмкүнчүлүк болбойт. Бирок деген анын алдында жанагы алардын өзүнүн кызыкчылыгы болгон. Германиянын толук бойдон эле тиги Советтер Союзуна берип койгусу келген жок да. Өзүнө тиешелүү жерлерин басып алыш керек болчу. Анан негизинен сактап калыш керек болчу. Тигилердин системасы бөлөк болгондуктан бул социалисттик системаны акыртуу жок кылабыз деген ой болгон. Эми анын тарап кетишине жол бербейли деген ой болгон да. Эми бир топ могу сиздин эмгегиңизди окуган киши, эгерде мурун ошол бир согуштун кичине бир даамын татып же болбосо өлгөн киши муну ыйлагдай. Могул жерде бир суроо бар да байке. Мына бир сиз азыр айттыңыз 43-жылы 2-февралда абал өскөргөн депчи. Сталин, эми сиз айтпадыңызбы азыр жанагы түндүктөн биринчи Сталинградка каршы бир багытты кой берген. Анан центристик багыт деп туруп, центр деп туруп, Москва кой берген, 3-чү Ленинградты карай, туурабы? Ооба. Немени карай, Эми ошол могу 43-жылы 2-февралда абал өскөргөн деп азыр айтып атасыз. Блокада кылып алганда кантип ош жерден кууп чыктык биз? Кандай күч менен? Ленинград ооба. Ошо 900 күн блокадада турду. Кантип алып чыктык ошону? Эң эле кыйын учур болду да. Кантип алып чыктык дейм. Эми армиянын күчү менен ал жерде коргонгон өзүнчө дивизия турган. Анан алардагы Ленинграддын өзүнүн эли дагы колунан келишинче киргизбегенге аракет кылып турган. Анан жанагы советтик армиянын бер жактагы жеңиштери акырындык менен аякты бошотууга дагы мүмкүндүк берди да. Буреки Сталинградда Паулюс башында турган жана 24 генерал 91 000 солдатты 2500 офицерди колго түшүрүптүр да. Эми ушул жерден айласып чогуу ойлоносуң. Согуш 41-жылы башталып атат. 43-жылы акыбал ушул Паулюс колго түшүп атат. Ушуга чейин биздин армияда кандайдыр бир ички чыңдалуу кайдан келип чыккан? Сиз айткандай башында биз алсыз болсок, согушту күтпөсөк, согуштук техниканы согушту карай бурбасак, завод фабрикаларыбыз атайын адистештирилген эмес экен. Заводдун көбү дагы чындап келсең ал кезде тиги борбордоштурулган Москванын тегерегинде эмес, тиги Сибирь, Урал ушу арт жакта болуптур. Ооба. Новосибирский ушу тараптарда экен да. Негизи завод фабрикалар Болеки СССРдин экономикалык жактан өнүккөн тарабы бул батыш тарабы болгон да. Анан баягы немистердин басып келүү коркунучу болгондо эле буларды көчүрүү аракети жүргөн экен. Ошол 2500 завод менен фабрика чыгышты көздөй. Уралдын сыртына көчүрүлүү жөнүндө чечим кабыл алынган экен. Сактап калыш үчүн. Көчүрүлө баштаган, ошолордун ичинен 150 000 ири заводдор экен. 1941-жылы эле Кыргызстанга 28 завод фабрика өзлөрүнүн жумушчулары менен көчүп келген. Аны өзүнчө сөз кылалы. Байке. Сиз абдан бир шумдуктай немелерди берип атасыз. Анан жана Василевскийдин китебинде дагы бир жеринде монтип жазып атат да. Сталиндин бир кемчилиги катары жанагы сиз айтып аткан биринчи дүйнөлүк согуштан кийин СССР пайда болгондон кийин өлкөнү тракторлоштурууга көбүрөөк басым жасап койгон дейт да. Тракторго. Танк эмес, тракторго да. Бир кемчилиги ошо болгон деп Сталин баягы эрдин тиктеген дегендей жазып атат да. Себеп биздин завод фабрикалар военный аскердик техникага
багыт алынган эмес. Анан жанагы сиз айтып аткан нерседе 28 ири ишкана келиптир деп атпайсызбы? Мен ушу сиздин китебиңизден окуп атам, сиздин материалдычы. Запорожьедеги Бердянский машина куруу заводу, Донецкий сымап комбинаты, Одессадагы Булгары желим заводдору 2 завод, Харьковдогу тигүү фабрикасы, Курск жана Харьковдогу тигүү фабрикалары жана трикотаж фабрикалары, Ростовдон 5 бут кийим чыгаруучу фабрика, бир нече кант заводдору, спирт заводу, Курск облусунун механикалык ремонт заводу, Киев бут кийим тигүүчү фабрикасы баштаган 28 ири өнөр жай ишканасы Бишкекке келген деп атат. Ошол жанагы сиз айтып аткан чыгышты карай Уралдын сыртына көчүрүлгөн 2593-түн 28-и Бишкекке келген экен да. Жок, бул биринчи эле жылы келген. Биринчи эле келди. Ал эми 1942-жылы дагы 38 завод фабрика келген. Демек, Экинчи жылы. ал эми эл жөнүндө айтсаңыз, келген эл жөнүндө. Келген эл жөнүндө ошолор биякта эми барыбызга белгилүү өнөр жай анчалык катуу өнүккөн эмес Кыргызстанда. Анан ушул заводдор мына баш аягы 50-дөй болуп атпайбы, 50-ден ашып атпайбы? Ошолор эшелон менен келген дагы бул келген завод фабрикалардын 90% чүй өрөөнүнө жайгаштырылган. Ушул Фрунзенин тегерегине, Фрунзе шаарынын ичине жайгаштырылган ири заводдор, азыр ошонун калдыктары дагы бар, бирок бузулбады. Анан алар жумуштары менен келген. Жумуштары менен келген. Ошол боолеки завод фабрика менен анан кийин жана согуш басып алган жерлерден келген адамдардын саны ошол китепте көрсөткөнбүз. Мында 200 миңден ашык келет да. Могу 42-жылдын аягына чейин эле жазып атасыз, 138.900 адам бир келиптир. Андан кийин Полшадан 12.900 адам бир келиптир. Анан 43-жылдагы өзүнчө келет экен да. Ооба. Ошол 42-жылдын январына чейин 61.000 адам, 42-жылдын аягына чейин 138.000 адам келип атат. Анан ошол жерден бир айта кете турган нерсе, жанагы блокададагы Ленинград блокада турган мезгилде ошол жактагы калкты эвакуация, жанагы өмүр жолу деген көл аркылуу, Ладога көл аркылуу мустун үстүнөн жол ачылбадыбы? Ошол аркылуу продуктты жеткирип турду бер жактан, анан жанагы адамдарды эвакуациялап турду. Каяка жөнөттү ошолорду? Ошолордун бир тобу ушу чыгышты көздөй, Орто Азияны көздөй жөнөдү дагы. Ошолордун ичинен мына бул китепте жаздык 12 миң бала келген экен. Жаш бала. Жаш балдар келген экен. Тиги улуулары баягы 13-14 жаштагы, анан эң кичүүлөрү 2,5 жаштагы эле баягы ата энесиз калган баягы. Каяка келген эми айтасыздар? Ошолор мына Кыргызстанга келген. Кыргызстанга келгенде 1942-жылы Фрунзе шаарынан аялдар демилге көтөрөт экен. Ушул жетим калган балдарды, кароосуз калган балдарды багып алуу жөнүндө. Анан ошолеки уран баягы демилгени Кыргызстандын аялдарынын баары тең колдоп чыккан экен. Мисалы, боолеки Ош жергесинде тиги Майрамхан деген эне 14 баланы багып алыптыр. Өзүнө каттатып эле, мына өзүнүн жолдошу экөө ошол 14 баланы өзүмдүн ар кайсы улуттан экен, ошо 14 тең. Ар кайсы улуттун балдары экен. Андан кийин мына бул китепке ошо атай киргизип койдук сүрөтү менен. Бир Ысык көлдүн күрмөнтүсүнөн чыккан бир Алтыбасарова деген энебиз ошол өзү убагында 18 эле жашта экен, мынакей. Токтогон Алтыбасарова деген 18 жашта экен. Айылдагы эр бүлөлөрдүн баары тең согушка кеткендигине байланыштуу бул тың болгондугунан эли муну сельсоветтин төрагасы кылып шайлап алыптыр. Ошондо жанагы Ленинградка келген балдарды пароходко салып алып, ошол эме боюнча, көлдүн жээи боюнча тараткан экен да. Бир бөлүгүндө. Ошондо ушул аял демилге көтөрүп, мен колхозубуз айылыбыз менен 150 баланы багабыз деген экен. Ойбой. 150 баланы, анан кийин ал жерден бир эме булар жата турган жатакана сыяктуу жай таап, анан ушул аялдын демилгеси менен
айылдын эли албетте Кайсы айыл байке? Күрмөнтү деген айыл. Түптүн жанында Күрмөнтү. Күрмөнтү деген айылда. Мына өткөн 2024 жылы Садыр Нуркожоевич өзүнүн буйругу жарлыгы менен бул кишини жана Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры деген наам берди. Аты жөнүн кайра айтып койсоңуз? Мынакей Токтогон Алтыбасарова. Бул иши барбы азыр? 90 жашка чыгып каза болгон экен. 90 жашка чыгып каза болгон экен. Анан жана балдардын ошол эскерүүлөрүндө айтып атпайбы? Эң кичүүсү 2,5 жаштагы балдар экен. Анан кийин ошолордун баары эметкенден кийин анан булар баягы орустар да орус тилинде сүйлөшөт. Анан Мама Тоня деп атап алышыптыр муну. Анан ушул болушунча камкордук көрүп, ошол 150 баланын бирөө да өлбөптүр. Ооругандар болгондур. Бирөө дагы өлбөй, кийинчерээк анын туугандары келип, аны алып кеткен экен. Анан бир тобу ушу кыргызстандык болуп калыптыр. Бул апасы өлгүчө эле барып келип эле байланышып турчу экен. Өзүнүн дагы канча баласы бар дейт. Ошо 9 баласы бар экен, болгон экен өзүнүн. Анан 23 небере, анан 13 чөбөрөсү болгон мезгилде 90 жашында 2015 жылы каза болуптур. Ошондо 150 баланы бир кыштакка түшүрүп калып атат, Бир кыштак түшүрүп. Андан арыдагы кыштактарга бөлүп түшүрүп кете берген дагы. Бирок мына ушул тылдагы эмгекчилердин жана кыргыз элинин боору кердигин ушундан билсек болот. Бир кайрылуу жасап коеюн. Урматтуу радио көрөрмандар, урматтуу замандаштар. Мына ушул фактыны уктуңуздар. Биз согуштун 80 жылдыгын белгилеп атабыз улуу жеңиштин. 80 жылдыктан кийин ушундай тарыхтар азыр ооска келип айтылып атат. Ушундай фактылар чыгып атат. 150 баланы тетиги Россиядан кичинеси 2 жашта, чоңу 13 жаштагы баланы бир айылга Күрмөнтүгө алып калган адам бар экен. Ошол биздин замандашыбыз, ошол биздин энебиз, ошол биздин кандашыбыз. Ошон үчүн бир нерсени айтып коюш керек. Ойлон адамзат. Бооруңду ачкының адамзат. Ошондой аламат кайра кайталанбасын адамзат. Бүгүн тынч турмушта болбогон бир нерсе үчүн болбогон нерселер болуп кетип атат. Ал эми 150 жетимди асырап бир кыштакка батырган бир эле эненин жүрөгү эмне деген жүрөк. Мен ушуну айткым келет. Биздин орток байланыштагы телефон 39 21 90 0312 код менен чыктыңыздар. 0502 39 21 90 бул уюлдук телефон аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Биз улуу ата мекендик согуштагы улуу жеңиштин 80 жылдыгына карата атайын уктуруу менен сиздердин алдыңыздарга чыгып атабыз. Микрофондо Осмонов Өскөн Жусупбекович, окумуштуу Улуттук Илимдер Академиясынын корреспондент мүчөсү. Сөзүң созуңуздар. Мен дагы кайталап айтып коеюн. Ошо Ленинградтан Кыргызстанга 12.000 бала келген. 12.000 бала келген. Анан жанагыны кайталап айтып коеюн. Жана Оштон Иманакун Ахмедов аялы Майрамхан 14 баланы ар кайсы улуттан өзү багып чоңойткон. Мына ушундай боорукерлик болгондугун дагы белгилеп койгонубуз абдан туура болду. Үшкөн байке, мына ореке ошол жана айтпадыңызбы, кээ бир туугандары келип таап кетип калган деп жанагы немедеги Күрмөнтүдөгү балдарды. Могу Ленинградтан 12.000 бала келген деп атасыз. 12.000. Ушулардын баары көпчүлүгү биздин граждандар болуп калды да, Кыргызстанда. Айрымдары кеткендери болду. Анан биздин кыргызстандык болуп, мекен катарында кыргызстандыкмын деп калгандар албетте болду. Анан мен бул эмнеге көңүл бурсам деп атам. Тылды айтасыз го дейм, тылда эмне деген азаптарды көргөнбүз? Тылда жанагы айта турган жанагы завод менен 50дөй завод, фабрика келди деп атпайсызбы? Ошолор келгенде аларды жайгаштыра турган имараттар болгон эмес. Ачык эле жерлерде станокторду орнотуп, ачык эле жерлерде. Анан кийин ошол эле мезгилде тиги аны жаба турган жанагы эмелерди, чоң имараттарды куруу иштери болуп, 15 күндүн ичинде ишке кирген заводдор болгон экен. Фронт үчүн тиги ошол керектүү ок дарыларды чыгара баштаган. Анан бул жерден тылдагы эмгекти айтканда мына биздеги жанагы эмедеги сымап, Хайдаркендеги сымап өндүрүү фронт үчүн өтө керектүү нерсе экен да бул сымап. Ал эми боореке ак түстө кеминде коргоошун чыккан.
Мына коргоошунду чыгаруу 10 эсеге көтөрүлүп кеткен экен ошол мезгилде. Зарыл болгондо. Абдан зарыл. Ал сымапты өндүрүү 2 эсеге көтөрүлүп кеткен экен. Муну ушу тылдагы биздин жумуштардын жасаган чоң эмгеги. Бир суроо бар экен, кабыл алып коеюн. Саламатсызбы? Суроо бергениңизге рахмат. Өзүңүз тааныштырып коюңуз. Биз Түз эфирдебиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Жанатан бери айтып атасыздар жана согуш жөнүндө, алты мекен согуш жөнүндө. Анан бул жерде биздин эмгекти, айрыкча кыргызстандыктарды Россия өкүлдөрү, Россия бийлиги өзгөчө баалашы керек. 41-жылы Москва 15 союздук республиканын жүрөгү Москва болгон. Москваны ким сактады? Украина, Беларусь, Молдавия эмес, Орто Азияны эле кой, тиги Кавказды кой. Орто Азиянын ичинен жалгыз гана кыргыздар сактабадыбы? Кыргыздар өлсөк өлдүк, бирок Москваны бербейбиз деп ким сактады? Кыргыздар сактады. Бул бирби, экинчиден Чолпонбай Төлөберди биринчи дотко төшүн тосуп токтотуп калган. Бул экиби, анан жанагы энелер 150дөн 200дөн орустун балдарын багып атса, эми азыр жакшы заманда орустун өкүлдөрү, орустун бийликтери эмне окшош кылып атышат? Ушунун баарын баалаш керек да. Биздин ошол 15 союздук республиканын ичинен өзгөчө бааланып, өзгөчө бизге башкача мамиле кыла турган АЭСтин ичиндебиз. Анан мекендештерибизди эмне окшош кылып атышат азыр? Мына келип атат го, тиги согуштан качкандар. Ошолордун бирин сабап атабы, бирин кордоп атабы кыргыздар. Жакшыракай келип коргонуп биякта жашырып жүрүшпөйбү? Согуштан качып. Анан эмне окшош азыр иштерди кылып атышат? Ушуларды эмне үчүн айтпайсыздар? Анан Алтай цивилизациясы сылы дейт. Ошо Алтай цивилизациясынын бешигинде туу чокусунда кимдер турат? Кыргыздар. Пора уже, надо говорить, кыргыз дүйнөсү, кыргыз тили, түрк тили эмес, кыргыз тили байыркы элбиз. Мына Кытай айтып берип атат го. 5000, 7000 мурун силерден жазбаңар, силердин тиги тарыхыңар бизде жазылып турат деп. Анан Алтай цивилизациясы, Алтайды ким билет? Алтайда бир кенедей, ошо кыргыздан чыккан бир уруу. Биз кыргызбыз, кыргыздар деп. Эмне үчүн биз ушул оозубузду көбүртүп ушул орустардын алдында сүйлөй албайбыз? Дагы эле болсо бүшүркөп турабыз алардан. Күнөө санап. Ушулар мен аябай мындай арданам да. Рахмат. Нуржан эже, сизби? Нуржанбы? Эми богуреки башында жакшы айтып кетпедиби? Ошо кыргыздар жанагы согуштун алгачкы жылында Москваны коргогондугу жөнүндө. Ооба. Биз адегенде мындай бөлөкет согуштун башталышында ошол айттык, жанагы өз ыктыяры менен согушка аттангандар дагы болду деп. Ошонун ичинен мен атайы богурекемеден кийин эстедим. Биздин Кыргызстанда, жеке эле Кыргызстан эмес, бул Казакстандагы эмгекчилерден да куралган жана 316-дивизия. Аны кураган мына Панфилов деген биздин военный аскер комиссары ушул дивизияны курап, анан кийин Москванын алдында салгылашкан. Ушул жерден мен айта кетейин деп атам. Ошол дивизияны кураганга ал мезгилде ошо партиянын бийлиги жүрүп турганда, ошо партиянын атайы согуш коркунучу пайда болуп, согуш башталып калган мезгилде Кыргызстан Компартиясынын 3-чү секретары атайы согуш иштерине жооп бергидей кылып ушундай жумуш жүктөлгөн экен да. Ошол 3-чү секретар жөнүндө мурда айтылбай жүргөн. Мен ошол согуштун темасын изилдеген жана Сүйүн Керимбаев деген агайыбыздын китебин эметип көрсөм, бул киши жөнүндө бир эле сап жазылып тур, аты дагы туура эмес. Асанкул Рысмендиев деп жазылып калыптыр. Анан ушул эки жөнүндө маалыматтарды киргизүүгө дүйшө көзүң деле билесиң, бир белгилүү коомдук ишкер Калык Мамбет Акунов бар эмеспи? Жанагы көзү көрбөгөн, кулак укпаган адамдардын, бул жеке эле Кыргызстандагы коомду жетектебестен, бул Азиядагы коомдун Орто Азия боюнча азиздер жана дүрбүйлөр коомунун вице-президенти болуп, анан жана дүйнөлүк коомдун дагы ошол президиумунун мүчөсү болуп жүрбөдүбү? Анан ошол киши мага айтып калды, ушул согуш темасы жөнүндө окуу китептерин жазып жүрөсүң, мен бир маалымат берейин, архивдик маалыматтар бар эле деп. Анан эмне маалыматтар экен деп карасам, ошол
3 sekretar болуп иштеген Асанакун Рысмендиев жөнүндөгү маалымат экен. Ошол согуш алдында Кыргызстандын Компартиясынын борбордук комитетинин 3 секретары болуп, ушул согуш иштерин тейлеп, ошол Панфиловдун жанагы дивизия түзүшүнө ушул жетекчилик кылган адам экен. Анан кийин бул өзү негизи согуш ишин жакшы билгендиги, согушка чейин эле Ташкенттеги аскердик окуу жайды бүтүргөн адам экен. Анан нарында гарнизондо кызмат өтөгөн, аскер ишин жакшы билген киши экен, ошондуктан буга жанагындай 3 секретар деген наам бериптир. Анан баягы граждандык согуштун дагы тажрыйба менен эле адегенде боореки атчандар дивизиясын корпустарын түзө баштаган турбайбы? Мына ошондой корпустар бизде дагы Кыргызстанда да түзүлгөн экен. Кыргызстан менен Казакстандан түзүлүп, анан согушка аттанган экен. Бул киши дагы бир айта кете турган нерсе, Кыргызстандан барган жоокерлердин эң жогорку аскердик чин алган адам ушул, полковник. Полковник наамында болгон дагы атчандар корпусунун бул 7000дей аскердин башчысы болот экен. Ошол корпустун комиссары болуп баягы ошол милдетти аткарар экен, комиссардык милдетти. Анан Смоленскийдин жанындагы ошол салгылашта баатырларча курман болгон адам экен. 42-жылы курман болгон. Курман болуптур. Смоленскийден курман болгон экен. Мына ушул адам жөнүндө маалыматты жаңы ушу Калыкмамбет акун таап берди. Анан бул кишиге кандайча кызыкчылыгым бар десем, ошол чоң атасынын иниси болот экен да. Мамбет акундун иниси болот экен бул кишичи. Анан ошондон улам баягы өзүнө жакын сезип, ушул атамдын эмеси аты чыкпай жүрөт деп анан мага кайрылган экен. Анан архивдик материалдар менен салыштырып көрсөк, бул кишинин ушундай чоң эмгеги. Бул жаңы табылга, жаңы табылга болду. Мен учурдан пайдаланып Калыкмамбет акун сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Албетте факты деген факты. Биз согуштан кийин айтып жүрбөйбүзбү? Эч ким эч нерсе унутпашыбыз керек депчи. Дагы бир жолу кайра айтылып коеюн, Өскөн байкенин сөзүнө кошумча, мына жаңы табылга деп айтып атабыз. Рысмендиев Асанакун 1911-жылы туулган партиялык жана аскер ишмери, Кыргыз ССРинин Жетегүз районунун Жалгыз Өрүк айылындагы Орто Дыйкандын үй бүлөсүндө туулган. Ата энесинен эрте жетим калып, агасы Мамбет акундун колунда тарбияланган. 27-жылы жатак мектебинде окуп баштап, 29-жылы Ысык Көз зоо ветеринар техникумда которулган. Атактуу техникумда баягы, Техникумду 32-жылы бүтүрүп, ошол жерде мугалим, кийин Жалгыз Өрүк мектебинде мугалим, окуу бөлүмүнүн башчысы болуп иштеген. Барскон айылында сабак берген, 33-жылы советтик армиянын катарына чакырылган, Нары шаарына жайгашкан атчандар полкунун комсомолдун үйүн жетектеген. 36-жылы Ташкент аскердик саясий мектебине кирилип, 38-жылы аяктаган. Демек политрук болуптур да бул. 37-жылы партиянын катарына өтүптүр. 39-жылы Жалгыз Өрүк мектебинде окуу бөлүмүнүн башчысы, 39-жылы партиялык кызматка чакырылып, Жетегүз райкомунда бөлүм башчы, Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин аскердик бөлүмүнө инструктор. 40-жылы ушул бөлүмдү жетектеп, 41-жылы мартта Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетинин 3 секретарлыгына шайланган. СКАнын 3 секретары болгон экен да. Калкты аскердик коргонуу иштерине даярдоого ата мекендик согуш башталганда жоокерлерди фронтко даярдап, Панфилов менен бирге 385-чи аткычтар дивизиясын 40-чы жана 153-чү аткычтар бригадасын жана 2-чи улуттук атчандар дивизиясын түзүүгө активдүү катышкан. Тилекке каршы 42-жылы 8 февралда Смоленский шаарында чабуулда курман болуптур. Ысымы 92-жылы Жетегүз районундагы Жалгыз Өрүк айылында орто мектепке кыйгарылган. Калып бартабызбы, сизге чоң рахмат. Мен сизге эгер азыр укпай калсаңыз, ссылканы кечинде жиберем. Сизге чоң рахмат, арбага колдосун. Мен дагы калык айтып атам. Кыргызда аккан арыктан суу агат. Агаң атаң болот экен бир чети. Ушундай жаш кезинде 33 жашында курман болуп атабы? Ушундай курман болгон экен жаш кезинде. Эгерде тирүү болгондо Кыргызстанга көп жакшылыктарды албетте алып келме. Бурун берген экен да бул кишиге 3-секретар катарында. Бирок мага окшогон жигиттер согушка кетип атса, мен ушул жакта турганым туура эмес деп, жанагы атчандар корпусуна командалык кылып кетип атпайбы? Түскө баке дагы жаңы эмне табылга бар? Кирди. Жаңы бул жерде шаардын четинде бир Орто Сай деген айыл бар. Ооба. Ошонун тоонун этегиндеги көчөгө мурун Подгорный, тоо этегиндеги көчө деген ат болчу. Кийинчерээк эле Ормокоев
атындагы көчө деп калды. Ормокоев деп эле. Анан мен сураштырдым да, бул эмне болгон киши деп ошол жердеги тургундардан сурасам, анан материалдарды дагы эле архивдик материалдарды беришти, сактап жүргөн туугандары бар экен. Ормокоев деген бул өзү Херсондо, Украинада согушка чейин жана авиационный училищаны жана инструктор деген эме менен кызмат менен бүтүрүп кетет. Технический бүтүргөн экен да. Ошондой экен да. Анан ошону бүтүрүп келгенден кийин баягы согуштун алдында биякта жана Фрунзенский эме бар экен, жана авиационный клуб деген. Ошондо инструктор болуп иштептир дагы. Жанагы Советтер Союзунун 2 жолку баатыры Талгат Бегелдиновдун окутуучусу экен, инструктор экен. Анан кийин тиги Советтер Союзунун баатыры деген наам кийин эгемендүүлүк жылдары берилбедиби тиги кимге? Таранчиевке, Исмаилбек Таранчиевке. Ошонун инструктор болгон экен. Бул инструктаж кылган кишилердин ичинен бул жерде жаштык мынакей өзүң жанагыдай окуп койсоң, бул Орто Сайдын эли абдан муну көтөрүшөт. Орбокоев Казым 15-жылы туулган, один из основателей кыргызской авиации, летчик, инструктор. Кыргызчасын бериңизчи. Мен азыр кыргызчасын табайын. Менде бар мында. Анан дагы жаңы ысымдардан тиги сөзсүз түрдө боореки Аскар Чукутаевдин атасын эскерип кетсек болот. А кишиники кандай болгон? Аны мен азыр дагы айтып берем сизге. Мынакей кыргызчасын көрүңүзчү. Ормокоев Казым, Орто Сай айылынан. Кыргыз авиациясынын түптөөчүлөрүнүн бири, көрдүңүзбү, мына Моорекил аттан да биз көп нерсени чаташтырып жүрөбүз. Авиацияны ким түптөгөнүн дагы толук аныктай элекпиз биз. Кыргыз жаштарынан чыккан туңгуч учкуч инструктор 15-жылы Бишкек шаарынын тутумундагы азыркы Орто Сай кыштагында туулган. 37-38 жылдары Херсон авиациясында окуп, авиа мектебинде учкуч инструктор адистигине ээ болот. Улам атамекендик согуш башталганга чейин Фрунзедеги аэроклубда учкуч инструктор болуп иштеген. Советтер Союзунун 2 жолку баатыры Талгат Бегелдинов, Советтер Союзунун баатыры Таранчиев, баатыр учкуч Мардивинцев, Шаповалов Ормокоевдердин шакирттери болгон дейт. Бегелдиновдерди булар окутуптур да. Ормокоев 42-жылы фронтко аттанып, 8-чи учкучтар армиясындагы 287-чи авиа дивизиясынын 2-чи авиациялык полкунда кызмат өтөгөн. Сталинграддагы салгылаштарда 62 жолу абага көтөрүлүп, душмандын аскердик объектилерине соккуруп, фашисттик 7 учакты атып түшүргөн. Учкучтук чеберчилигинен, эрдигинен улам полктоштор ага кыргызский ястреб, кыргыз кыргыйы деген лакап ат коюшкан. 42-жылы 21 августтагы абадагы салгылашта курман болгон. 43-жылы 2 февралда эрдик үчүн 2 даражадагы атамекендик согуш ордени менен сыйланган. Ысымы Сталинграддагы Мамаев коргонунда баатыр жоокерлердин тизмесине чегилген. Бишкек шаарынын Орто Сай айылындагы көчөлөрдүн бирине ысымы ыйгарылат. Баке, мунун чукул тууганы бар бекен? Сиз жолуктуңузбу? Ошол бул өзү жакын туугандары ата-энеси өлүп калган экен. Анан жетим калганда мунун жанагы жөндөмдүүлүгүнө карап Москвага жанагы детдомго алып кетип ошол жактан окуган экен дегенде. Анан кийин Херсонго барып туруп. Жок, бул жерде тууган бар. Анан бияка келген анча алысыраак туугандары бар экен. Сиз кантип таптыңыз бул материалды? Ошо Ормокоев көчөсү деген эмнеден улам чыккан деп эле ошо туугандарынан сураштырдым да. Боолар койгон деди да атты сунуш кылган. Анан сельсоветтен бекиген деди. Анан кийин ошондон сураштырып отуруп анан байкуштун үйлөнгөнүнө 1 эле ай болгондо кетиптир да бала калбай калыптыр. Бала калбаптыр. 1 ай болгон экен үйлөнгөн. Азыр бул жердеги тууганын аты ким? Байбичеси бар, Ормокоев дегендер бар. Бир туугандар, 3-4 үй ушу. Бир тууганбы же? Чоң аталары бир туугандар бар. Анан мен сизге жанагы күмөн Иса эмени эметип көрсөтөйүнчү. Олеки жаңы сымдардан ушу эметкенин. Жок, жана Аскар Чукутаевдикин айтпадыңызбы? Ошону айтадым. Ана бул жерден. Анын аты жөнү ким? Мынакей. Бул жерден Канча чебет? Мынакей. Ушул жерден алып эметип. Муну бериңиз. Мына сүрөтү. Болотов Күмөн 1906-жылы мамлекеттик жана коомдук ишмер, Улуу Атамекендик согуштун катышуучусу, ата-энесинен эрт ажырап Фрунзедеги жетим балдар үйүндө тарбияланган. 31-жылы Оренбургдагы жумушчу факультетин бүткөн. 32-жылы Болотов Кыргыз СССР Эл комиссарлар советинин референти болуп иштеген. Кыргыз мамлекеттик театрынын директору катарында Москвада 39-жылы өткөн кыргыз искусствосун жана адабияттын декадасына жетекчилик кылган. 41-жылы Фрунзе шаардык аткаруу кеңешинин төрагасынын орун басары болуп иштеп турганда өз жактары менен согушка кеткен. Ал Моздок багытындагы Калинин жана Түндүк Кавказ фронтунун кармашуусунда
42-жыл 29-сентябрда колдоруна граната кармап тайманбай немецтик фашисттик танктын астына боюн таштайт. Танк жоокер жыгылганда ордунан бир айланып туруп анан ары жүрүп кетет. Болотовдун үйүнө баатырларча курман болду деген кара кагаз келген. Күмөндүн бул эрдигине арналып 42-жыл 22-ноябрда Кысыл Кыргызстан газетасына Жоомарт Бөкөнбаевдин Ажал менен ар намыс поэмасынан үзүндү. Маликовдун Кыргыздын кыраны улуу аттуу ыры Саткын Сасыкбаевдин очерки жарыяланган. Бөкөнбаевдин Ажал менен ар намыс поэмасы 43-жылы өсүнчө китеп болуп чыккан. Мектеп программасына киргизилген жана сталиндик сыйлыкка көрсөтүлгөн. 43-жылы 20-декабрда Кыргыз СССР эл комиссиялар советинин төрагасы Кулатов кам майданда баатырларча курман болгон Болотовдун жубайы Сарыбаева Гүлшага 3 баласы бойго жеткенче айына 1200 сомдон жөлөк пул толоп берүү жөнүндө атайын токтом чыгарган. Бирок күмөн танктын алдына топуракка көмүлүп Чалажан абалында туткунга түшкөн. Тирүү калыптыр да байкуш. Ал Германиянын Люкенвальд, Польшанын Понятово концлагериясында болгон. Бир нече жолу концлагерден качууга аракеттенген. 44-жыл Советтик согуш трибуналы тарабынан соттолуп, 55-жылга чейин Сибирде түрмөдө олтурган. 67-жыл 29-декабрында толук акталган. 1969-жылы 10-сентябрда Болотовго 43-жылы 3-февралдагы сыйланган Кызыл Туу ордени тапшырылган. Болотов Кыргызстандын белгилүү мамлекеттик жана коомдук ишмери академик Аскар Какеевдин атасы болгон. Муну Аскар Жукутаев көзү тирүүсүндө билди беле? Билди. Билген экен дагы жанагы Бирок айтчу эмес да. Түрүү экен дагы концлагерге түшүп калды дегенден кийин куугунтукталган да. Эл душманынын анткени приказ болгондо. Жок, кийин эгемендүүлүк болгондо. Эгемендүүлүк болгондо билди дагы, анан мындай осторожный иш эмес беле. Өзү айткан жок. Айт бирок өлөрүнө бир 3-4 жыл калганда китеп жазды. Кайран киши. Кайсы китебинде айтты? Ошондо Күмөн Болотов деген аталган китеби бар. Өзүн чыгарган, өзүнүн авторлугу менен. Аны жанагы таякесинин колуна өтүп, мунун баласы эмес деп анан Какеев болуп калган ошондон. Мына 3 фактын айттыңыз. Биздин убакыт сөзүнчө бүтүп калды. Өскөн байке, айтып сөзүңүз бар. 2 мүнөттө эркин микрофон берейинчи. Эми айта албай калган нерсени айтып коюңуз. Мына жанагы дагы бир китепти бербедикпи? Тиги Мамбетова Калийкан деген университеттин профессору эже менен биргелешип Кыргызстан тарыхы Совет доору деген китепти атай жаздык. Анткени өзүң баштагандай Совет дооруна дагы бул эки ата мекендик согуш жөнүндө дагы азыр адамдардын арасында көз карашы бөлөктөр пайда болду. Совет доору бул адамзатты адаштырган доор деп айтып аткандар дагы жөнөкөй адамдар эмес, тарыхчылардын арасынан ушундай чыгып атат. Бул адамзаттын тарыхый өнүгүшүнөн буруп кеткен жаңылыштык деп да айтып атышат. Мунучу. Андан кийин бул ата мекендик согуштагы жана биздин жоокерлердин эрдиктерин баалабай, муну да бурмалап аткандар көп. Жанагы Совет доору жаңылыштык бурулуп кеткен доор деп айткандар бизде Кыргызстанда барбы? Бизде да бар, эми жөнөкөй кишилердин ичинде, бирок Советтер Союзунда бөлөк өлкөлөрдө ушул көп эле айтылып атат. Шовинисттер бар, жазып атышат, көп эле жазып атышат. Путин ошон үчүн жанага шайып атат. Анан биздин дагы бу студенттердин арасында да түшүнбөгөндөр бар. Жанагы Совет доору кандай экен, жанагы эме көбөйбөдү, массалык эме, интернет көбөйбөдү. Ошону окуп алышып, анан бул ошого берилип кеткен дагы студенттер болуп атпайбы? Анан бул китепти чыгарганыбыздын максаты ошол Совет доорун объективдүү баалап, кемчиликтерин болсо көрсөтүп, ушундай кылуу. Байке, мунун презентациясын өткөрдүңөрбү? Презентациясын бул жаңы эле чыкты. Канча күн болду? Бир 10 күндөй эле болду го. Жакшы. Ушул эки китептин чыкканына бул майрамга карата, 80 жылдыкка карата тиги Совет мамлекетинде Кыргызстандын тарыхы. 1 мүнөт убакыт калды. Анан мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен бүт Кыргызстандын элин ушул 80 жылдык улуу жеңиш менен боюнча адамдарыбыздын каны менен келген майрамды татыктуу тосушубуз керек. Татыктуу баалашыбыз керек. Жаштарга ата мекендик согуш, ата бабалардын эрдиги жөнүндө сөзсүз түрдө туура маалымат беришибиз керек. Чоң рахмат. Айтылбай калган маселе калдыбы? Дагы келип бересизби? Калды. Түз эфирде сурап атам. Рахмат сизге. Урматтуу радио көргөндөр жана Facebooktун көрүүчүлөрү, бизге белгилүү окумуштуу тарыхчы Осмонов Өскөн Жусупбекович агайыбыз болду. Бардык титулдарын сиздердин эсиңиздерде. Академиянын мүчө корреспонденти, тарыхчы, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты. Сизге чоң рахмат. Көрсөтүү ушу менен соңуна чыкты. Бирок 80 жылдык боюнча кайрадан биз эфирде кайрылабыз. Саламатта болуңуздар.